Assalamu алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Улуттук биринчи каналда иман сабагы көрсөтүүсүн баштады. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте сабырдуулук жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Эфирдин жүрүшү менен Максат Атабаев алып барамдагы. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ажылык бөлүмүнүн адиси устазыбыз Абдулазиз Ажы Туташбаев келип отурат. Кош келипсиз. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Абдулазиз Ажы, мынакей сабырдуулук боюнча негизинен шариятыбызда көп айтылат, динибизде да көп айтылат. Негизинен динибиз инсанга, адамзатка сабырдуулук боюнча кандай осуяттарды калтырган? Бисмилла, алхамдулилlah, салату вассаламу аля расулилlah. Эң алгач сөзүмдү чексиз мээримдүү жана чыдамсыз ырайымдуу болгон Аллахтын ысы менен баштагандан кийин, андай биздин сүйүктүү жарокер пайгамбарыбызга Аллахтын салам жана салаваттарын айтып, анда негизи биздин шариятыбызда сабырдуулук бул өтө чоң тема деп айтсак болот. Себеби дегенде Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куранда канчалаган аятта пайгамбарыбыздын берекелүү өзүнүн осуяттарында сабырдуулук жөнүндө өтө көп баяндаган. Бирок ошонун бардыгы тилекке каршы биздин жашообуздагы жоктугу, жашообузда ошол сабырдуулук өзүнүн ордун өз убагында таппай калгандыгы өкүнүчтүү. Чындыгында алымдарыбыз бул сабырдуулукту ушунчалык бул жогору нерсе экендигин көрүп билип турган. Аллах Таала ошондуктан канчалаган амалдарга негизи Аллах Таала ажыр соопторду вада кылган. Мисалы, кээ бир амалдардын адамдын ыйманына, ыкыласына жараша 10 эседен 700 эсеге чейин соон арттырып берем деп каарлайт. Ал эми кээ бир амалдар бар, анын ажырын Аллахтан башка эч ким билбейт. Мына ошондой амалдардын ичинде Аллах Таала сабырдуулукту кошкон. Аллах Таала Куранда өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде астагфирулла, иннама юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб деп айткан. Аллах Таала сабыр кылуучулардын Аллах Таала тарабынан бериле турган ажыры бул чексиз деп айткан да, эсепсиз деп айткан. Демек, орозо кармаш үчүн адам сабырдуулук кылыш керек болот, өзүнүн нефсин кармаш керек. Зекет берүү үчүн дагы сабырдуулук керек. Ага. Байлыктан чыгарып атат. Ооба. Себеби дегенде ошол эле учурда ажылык умранын дагы, азыркы учурда ажыга умрага барып аткан учурда сабырдуулуктун канчалык маанилүү экендигин азыр көрүп, ар бир ажыга умрага барып аткан адам буну жакшы түшүнөт. Сабырдуулуктун жоктугу ошол жерде адамдар негизги барган максатын унутуп калган учурлар бар. Бул сабырдуулуктун жоктугу, ал жака ошол адам өзүнүн эң бир жашоодогу өмүрүндө бир жолу аткарыла турган ажылык амалдарына барып дагы ошол жерде сабырдуулуктун жоктугу тилекке каршы өтө өкүнүчтүү. Ал эмес ошол Кабанын алдында дагы сабырдуулук кыла албастан, өзүн карман албастан ошол жерде төтүшүп аткан, ошол жерде бир жаман сөздөрдү айтып аткан абалдар да бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Мына ошондуктан Аллах Таала жөн жерден сабырдуулуктун соогун чексиз кылбаса керек деген маселе турат. Демек, сабырдуулук бардык нерседе буйрулган. Ошол эле алымдар экинчи бөлүгүндө айткандай эле ас-сабр аля маасиятилла деп айтканда, бул экинчиси ал күнөө иште өзүңдү сабырдуулук кылуу. Күнөө иште өзүңдү сабырдуулукту кармоо деген маселе турат. Мисалы, Аллах Таала Курандагы бир аяттардын биринде Алланын мисалы ар бир адам күнөө иште канчалык сабырдуулук кылса, ал даражасы ошончолук даражасы бийик көтөрүлөт. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн берекелүү хадисинде 7 тайфа адамды Аллах өз арш көлөкөсүнө алат деп айткан адамдын бири ражулун даати имраатун зат мансабин ва жамалин деген. Бир адамды ал өз байлыгы дагы, бийлиги дагы бар, анын чырайы дагы ушунчалык бир сулуу чырай аял, аны өзүнү бир жаман жолго, зынага чакырганда, факал инна хафаллах, мен албетте Аллахтан корком деп, ошол жаман нерседен өзүн тыйган адам Аллахтын кыямат күнү өз арш көлөкөсүндө ала турган адамдардын бири деген ушунчалык даражасы бийик турат да. Бул ал кыйын нерсе. Азыркы учурда тилекке каршы ал андай сүрөттөлбөгөн абалда дагы зынага кетип калган адамдар бар. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Аллах Таала шариатында эң чоң арам кылган нерселердин бири бул ошол зынакорлук, никесиз жакындык кылуу, бул өтө чоң күнөө. Мына ошондой эле Аллах Таала Юсуф алейхисаламды пайгамбар болгондугуна карабастан, Юсуф алейхисаламдын кыссасында билесиздер,
ушул сыноо менен башына келген. Мына ошондо бул албетте Кудайдан корком деген сөзү менен Аллах Таала кийин анын даражасын канчалык бийик көтөргөн. Демек, күнөө иштерге канчалык оор, бирок ошол нерседе сабыр кылуу бул Аллахтын алдында ал адамдын даражасынын бийиктигине далалат кыла турган нерсе болуп эсептелет. Ал эми үчүнчүсү болсо бул ас-сабр аля кадарилла деген. Аллахтын тагдырына, Аллахтын кадарына башы моюнсунуп сабыр кылуу деген сөз да. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда негизи Аллах Тааланын бул дүйнөдө сыноосу ар кандай болушу мүмкүн. Аллах Таала Курандагы аяттардын биринде وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ деп айтканда, Аллах Таала айтат, силерди биз кээде минал хауф, коркунуч менен деген, кээде минал жу, ачкалык менен дагы, ва нақси минал амвали вал анфус, эгер кээде адамдардын өзүнүн мал мүлкүн жана жанынын азаюусу менен Аллах Таала сынайбыз дейт. Ва самарат, кээде мөмө жемиштин. Демек, ушундай сыноо ар түрдө келе берет. Ва башир сабирин, бирок ошол кезде сабыр кылуучуларга Аллах Тааладан өзүн аларга сүйүнчүлөгөн, куш кабар берген, Аллахтын алдында кандай ажыр сооптор бар экендигин деп айтканда. Демек, адам Аллахтын тагдырына моюнсунуп ага сабыр кылуу деген маселе турат. Ошол эле билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн убагында жашоосунда пайгамбарыбыз сахабалар менен бир кабырдын мүрзөнүн жанынан өтүп баратканда, бир аялдын ушунчалык өксүп ыйлап аткандыгын көрөт да, пайгамбар жанына келип, эмне мынчалык ыйлап атасың деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылганда, ал айтат, менин башыма түшкөн түйшүк сенин башыңа түшө элек деп пайгамбарыбыздын бетин жүзүн карабастан ошондой жооп берип ыйлап аткан болот. Андай пайгамбарыбыз басып кеткенде сахабалар келип айтат, сен кимсиң, сен Аллахнын элчисине, пайгамбарыбызга сен туура эмес кайша бир жооп айтып койдуң, бул пайгамбар болчу дейт. Дегенде жанагы аял кийин өзүнө келип, өзүн токтотуп, кийин пайгамбардын алдына келип, пайгамбардын эшигин такылдатып, анан пайгамбарыбыздан уруксат алгандан кийин пайгамбарыбыздан кечирим сурайт да. Мына ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эң негизги шариаттагы сабырдуулуктун орду качан, каерде экендигин баяндаганда, пайгамбар ошол аялга карап, ас-сабр инда садматил ула деген. Сабырдуулук качан сен ал башыңа түшкөн түйшүккү көтөрө албай, чырылдап, бардык өзүңдүн болгон нерсеңдин бардыгын ачып, анан аягында эме болбой калды деп анан тагдыр деп ыйман келтиргениң эмес, сабырдуулук кылган эмес. Ас-сабр инда садматил ула деген. Эң алгачкы башыңа кандай сыноо келгенде ошого сабырдуулук кылуу, мына ошол сабырдуулук деген. Демек, азыркы учурда карап көрсөңүз, бул ибадатта болсун, же күнөө иштерде болсун, же Аллахнын бизге пешенебизге жазган тагдырында болсун, сабырдуулук кылуу бул жашоодогу эң маанилүү нерселердин бири. Азыркы учурда мына тилекке каршы биздин сабырдуулугубуздун кандай экендигин көчөгө чыгып эле сынасаңыз болот. Мына азыркы учурдагы шаардагы кээ бир тыгындын, шаардагы пробканы карап отуруп, адамдардын кылып аткан кыймыл аракетин, адамдардын бири-бирине кылып аткан мамилесин карап отуруп, адамдар ушунчалык сабырдуулуктун өтө төмөн деңгээлине түшүп кеткендей сезилет. Эч бир бардыгы агрессия. Бир сабырдуулук кылайын, өзүн басайын, өзүн нафсын кармайын деген нерсе жок да. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда каримин гайр деген өзүнүн ачуусун жуткандар деген. Вал афуна анин нас, адамдарга кечиримдүү болгон адамдарды Аллах Таала мактаган да. Ошондуктан сабырдуулук качан алың кетпей, күчүң жетпей, айлаң жок болуп калгандагы эмес. Ошол момент өзүңдү сабырдуулугуңду кармагандык бул сабырдуулук. Азыркы учурда мисалы көчөдө баратканда ар кандай абалдар бар. Бирөө шашып бараткан бар, бирөө больницага бараткан болушу мүмкүн, бирөө аэропорттон кечигип шашып бараткан болушу мүмкүн, ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Бир аз кичине сабырдуулук кылып кой. Анын алдына чыгып, аны сөгүп же аны тороп же башка бир мушташканга чейин барып, бул чындыгында бир мусулман адам үчүн эч бир жарашпаган сыфаттардан бири. Мына ошол эле учурда эки тарапты тең сабырдуулукка чакырат элек. Себеби дегенде бир тарап балким ошондой абалда шашып бараткан болсо, экинчи бир тараптагы алардын ошондой сабырдуулугунун чектен чыгуусуна себеп болбош керек деп айтат. Мисалы биздеги азыркы учурдагы эң бир көп кайра-кайра кайталып аткан нерселерден бири мына жума күндөрү Аллах Таала фарз кылган жума фарз намазды окуганы келебиз. Бирок тилекке каршы өзүбүздүн биз башканы ойлобостон өзүбүздү гана ойлоп башкаларга жолтоо кылып жолду тосуп коюп аткандары, балким ал жол тосуп калганын аркасында кандай гана нерселер болуп атат. Бир жерде балким өрт чыгып, пожар болуп, пожарныйдын жолун тосуп атат. Бир жерде скорыйдын жолун тосуп аткандар, адамдарга ушундай тоскоолдук кылып атат. Аны кылып аткан ибадатында пайда эмне? Эгерде анын аркасында ушунчалык көп адам эгер зыян чегип атса.
Мына ошондуктан бул ушул учурдан пайдаланып айтар элек. Адамдарда албетте эң алгач сабырдуулукту осуят кылган пайгамбарыбыз. Аллах Таала сабырдуулукка буйруган. Ошол сабырдуулук менен өзүбүздү сыпаттап, сабырдуулукту өзүбүзгө сиңдирели. Бирок ошол эле убакта адамдардын дагы сабырынын чегинен чыгууга себеп болуп калбайлы. Демек, сабырдуулук баарыбызга тиешелүү. Негизинен багы сиз дагы сөзүңүздү аябай жакшы белгилеп кеттиңиз. Негизинен мен ошол бере турган суроолордун ичинде ушулар бар эле. Мисалы ошол жөнөкөй эле бир мисал жашоодогу сиз айткандай, кээ бирде банктарга, кээ бирде жанагындай калктык төлөө борборлоруна барганда узун кезекке туруп калып атпайбызбы? Талабыбыз узагыраак болуп атат. Ошондо дагы кичине сабырсыздыктын чектерин көрсөтүп атабыз. Сөзүңүз баса белгилеп кеткендей, кээде багы жол тыгындарында дагы ошондой учурлар көбүрөөк байкалып калып атат. Андан кийин сиз жакшы белгилеп кеттиңиз. Жума күндөрү багы жолду тарып эле, жолду жаап коюп эле, анан мечитке намазга шашып кеткен учурлар көп болуп атат. Бирок анын аркасында балким багы тез жардам унаасында болбосун деле башка бир унаада балким ошол доктурга шашып бараткан учурлар болушу мүмкүн. Негизинен ушундай учурда биз жарандарга эмне деп айтсак туура болот? Эмне деп кайрылышыбыз керек? Шарият кандай өкүм берет? Жана жогоруда айткандай эле, ас-сабр аля таатилла деп айтпадыкпы? Ошол намазга шашып бараткан адам ал чындыгында ибадат үчүн баратат да. Ибадат үчүн баратат. Бирок ошол адам сабырдуулук кылуусу кандай? Ал өзүнүн гана ойлобостон аркасындагы, мындайча айтканда шариатта жеке адамдын кызыкчылыгынан көпчүлүктүн жамааттын кызыкчылыгы жогору турат дайым. Демек, ошондой учурда адам балким мечиттен бир аз барсаң кечигип барышы мүмкүн. Бирок башкаларга тоскоолдук кылбастан ошол жерде сабырдуулук кылып, алысыраак жерге токтотуп болсо да басып келүү дагы өзү сабырдуулук. Алысыраак жерге токтотуп болсо да басып келүү сабырдуулук болуп эсептелет. Мына ошондой эле, демек, сабырдуу дегенде бул ар бир нерсебизге байланыштуу. Сабырдуулукта ар бир адам өзүн сабырдуулукка ыктаса, сабырдуулукка өзүн ошол жашоосунда колдонсо жашоодо, анда адам амалын тапса болот сабырдуулук менен. Эгерде баягы жашоодо кыйынчылык келип калды, жокчулук болуп калды, же бир карызга батып кетти, же болбосо бир жакындарынан баягы удаа ажырап, баягы айласын таппай калган учурда эмне кылыш керек биринчи кезекте? Мына ошондуктан дагы Аллах Таала жана биз айткан Бакара сүрөсүндөгү аятта ачык эле айткан Аллах Таала: «Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи ражиун» деп айтканда, бул жашоодо ар кандай сыноо келиши мүмкүн. Бирок ошо башына ошондой бир кыйынчылык келген кезде алар, ушундай адамдар, эгерде алардын башына бир кыйынчылык, бир түйшүк түшкөн кезде, албетте биз Аллахныкыбыз жана Аллахка кайтуучубуз деген инна лиллахи ва инна илайхи ражиун деген сөздү айтат деп айтат да. Улайка алейхим салаватун мин раббихим ва рахма ва улайка хумул мухтадун деген. Аллах Таала мына ошондой адамдарга Аллах Тааланын чын мээрими жана Аллахтын санаасы, мактоосу татыктуу мына ушул адамдар деп айткан. Мына ошолор туура жолду хидаят тапкандар деп айтат да. Демек, адам баласы жана жогоруда айткандай эле Алланын тагдырына баш ийүүдө дагы эң алгач башыңа түшүк түшкөн кезде бул демек Алладан деп өзүңдү кармап, өзүңдү басып, өзүңдүн ошол жерде карманып Алланын тагдырына баш ийип туруу өзү эң сабырдуулуктун чоң белгиси болуп атат да. Мына ошондуктан адамдар башыбызга кандай кыйынчылык түшпөсүн, баарыбыздын бири-бирибизди ошол эле убакта бири-бирибизди урматтап сыйлоо. Сиз жана жогоруда айткандай, кезек күткөн учурларда, ал больницаларда болобу, банктарда болобу, сабырдуулук кылуу керек. Эгерде кокустан бир абал өтө оор болсо, ошол жерде турган адамдардын бардыгы бир кыйынчылык менен келип башына баарында түйшүк түшүп турган учурда, балким алардан бир аз оор зарыл болгон учурда ошол жерден алардан уруксат суроо менен. Бир себеби дегенде, сабырдуулук дегенде, алар сабыр кылып турганда башка адам келип аларды аттап өтүү, бул чектен чыгуу. Бир себеби бирөөнүн акысына кирүү. Ошол жерде турган адамдардын акысына кирүү бул зулум. Мына ошондуктан зулум бул толук менен арам кылынган нерсе. Бирөөнүн күтүп турган акысынан аттап кирүү бул зулум. Ал кандай гана кезек болбосун, демек бул жерде адилеттүүлүктү кармап, адам өзүнүн адеби менен, жок дегенде алар ошол жерде тургандардан уруксат сурап, абалды түшүндүрүп, адам өзүнүн баягы эле өзүнүн таланттуулукту, өзүнүн этиканы сактап, ошол жерде өзүнүн мусулман адам дайым адебинен алыстап кетпеш керек. Эгер сабырдан чыгып кетсе эмне кылыш керек? Мына ошондуктан кээ бир учурларда баягы сабырдан чыгып кеткен учурлар болот да, баягы күлүп ушкандан кармана албай калыпчы. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз айтат:
эгерде адамды сабырдан чыгара турган нерсе болгон учурда пайгамбарыбыз айтат, биринчи аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айт деген. Себеби дегенде шайтан эң бир рахат ала турган абал бул адам ачууланган учур болуп эсептелет да. Мына ошондуктан адам өзүн кармангандагысы бул шайтан үчүн өтө оор. Ошон үчүн Аллах Таала сабырдуулардын сообун чексиз кылып берем деп аткан абалда. Эң алгач аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтып өзүн кармануу керек. Андан кийин болбосо пайгамбарыбыздын өзүнүн кээ бир осуяттары бар. Мисалы, эгер ачууңду кармай албасаң, анда барып дарат ал дейт. Дарат алгын, ага да болбосо анда бар 2 рекет намаз окугун деген. Кээ бир хадистерде эгер ушунчалык ачууң келип атса, отуруп анда да болбойса жат деген да бир маанине келет. Себеби дегенде шайтан адам ачуу калтырган кезде адамдын ошол канын кайнатканга, адамдын ошол ачуусун келтиргенге, ачууланганга себеп боло турган нерсе дейт. Ошондуктан ар бирибиз ачууланган кезде эң алгач Алланы эстөө, жана ошол убакта Аллахтан коркуу, ал жана жогоруда айткандай ибадатта болсун, же күнөө иштерде болсун, же Алланын тагдырында болсун, эң алгач адам Аллахтан коркуп, Аллахты эстесе, демек адамдын дайыма бул дүйнөдө оор сыноо болгон нафси болобу, же анын ачык душманы болгон шайтанды жеңүүгө эң биринчи келе турган жардам Кудай Тааладан эстөө, Кудайдан коркуу болуп эсептелет. Устаз, ушул жактан бир кыстырма суроо берип кетейин. Мынакей, бүгүнкү күндө муфтияттын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмү, фатва бөлүмүнө жарандар көбүнчө талак маселеси менен, үй бүлө маселеси менен келип атпайбы? Ушул жерде дагы үй бүлөдөгү сабырдуулук боюнча дагы бир кичине сөз кылып кетсеңиз. Себеби дегенде ачууланганда эле аял киши талагын сурап атат, ачуусу келген эркек талагын берип салып атпайбы? Анан ошентип үй бүлө бузулуп кетип атат да. Мына ошондуктан баягы айтып атпаймынбы, сабырдуулук ар бирибизге зарыл, керектүү нерсе. Аялга дагы, эркекке дагы. Аял бардыгыбызга. Ал чоң болсун, кичине болсун. Мисалы, дайым эле кээде улууну урматта деп улуу өзүнүн акысын, укугун талап кылып туруп алган учур бар да. Ошол эле учурда шариятыбыз адилеттүүлүктүн диниде пайгамбарыбыз айтат: "Ман лам ярхам кабирана ва лам яқир сагирана" деген. Улууну урматта, бирок кичинеди азапта деген. Демек, бар бир адам улуу өзүнүн кадыр баркын билсин, өзү да сабырдуулук кылсын, кичүү да өзүнүн ызатын билсин, сабырдуулук кылсын. Анда улууну урматта, кичүүнү ызатта деп атат. Демек, биз ошол үй бүлөлүк семья проблемаларга келгенде деле, семьядагы проблемаларга келгенде деле эң алгач биринчи башында сабырдуулук турат. Эгерде балким эркек кээ бир абалда ачууланса, анда аял бир аз сабыр кылып койсун, өтүп кетет. Бир аз сабыр кылса өтүп кетет. Андан кийин каалаган сөздү сүйлөп, каалаганча баарлашып, каалаганча бири-бири түшүнүп алса болот. Ошол эле учурда балким аял бир аз ачууланган болсо, бир аз эркек сабыр кылып турсун. Ошол маалда эле дароо чабышып, кайым айтышып, анан акырында ол жерде баягы шайтан өзүнүн максатына жетип, адам ачуу калтыргандан кийин адам өзүн толук өз башкаруудан чыгып, анан шайтанга эшик ачылат. Ошол кезде адам ачуулангандыгы үчүн ал талак берүүгө мажбур болгон учурлар болуп калып атпайбы? Ошондуктан дагы талак маселеси бул чындыгында шариятыбызда үй бүлөлүк проблемаларды чечүү үчүн Аллах Таала шарият кылган нерсе да. Демек, үй бүлөлүк бузуу үчүн, үй бүлөдө бир проблеманы жаратуу үчүн эмес. Талак бул адамдын кээ бир үй бүлөлүк проблеманы чечүү үчүн буйрулган нерсе да. Ошондуктан Аллах Таала биз тарабынан бизге уруксат берилген талакты туура эмес колдонуп аткандыгыбыз үчүн дагы, демек, азыркы учурдагы көп проблемалар болуп аткандыгы. Бунун башында өзүңүз айткандай эле, аял болсун, эркек болсун, улуу болсун, кичүү болсун, кандай болбосун, эгер башында өзү сабырдуулукту тутса, сабырдуулукта бекем болсо, сабырдуулук менен өзү Кудайдан коркуп, бир аз кечиримдүүлүк болсо, анда бул жашоодогу көптөгөн абалдарды, көптөгөн бир кыйынчылыктардан, көптөгөн бир проблемалардан жеңил чыгууга Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берет эле. Алла разы болсун. Убакыт деген учкан куш, чын кандай болуп акырына чыгып калгандыгы өзүм дагы сезбей калдым. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сиздер менен бүгүн биз сабырдуулук темасында кеп кылдык. Чындыгында ар бир адам сабырдуу болуш керек. Сабырдуу болгонго сиз айткандай эбегейсиз сооптор жазылат. Ал эми бүгүн сиздер менен коштошобуз. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки эфирлерде улуттук биринчи каналдагы иман сабагы берүүсүндө көрүшкөнчө, жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар, саламат болуңуздар.